Саламатсыздарбы, түз эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы, аны менен мен Нуржамал Алымкулова тааныштырам. Алгач күндүн негизги жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Президент Сооронбай Жээнбеков судьяларды тандоо боюнча кеңешинин төрайымын кабыл алып, судьяларды тандоо сапатын арттырууну жүктөдү. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Кыргызстандагы Жапониянын атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчисин кабыл алды. Коопсуздук кеңешинде укук коргоо, көзөмөл органдары жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен жемкорлукту бөгөө иштери талкууланды. 10 сентябрда түндө Суусамыр өрөөнүндө калыңдыгы 10-15 сантиметрге жеткен кар жаады. Ош шаарында Түштүк Экспо 2019 эл аралык жарманкеси ачылды. Президент Сооронбай Жээнбеков судьяларды тандоо боюнча кеңешинин төрайымы Элмира Барктабасованы кабыл алды. Кеңештин ишмердүүлүгүнө байланыштуу актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашуу болду. Президент судьялар үчүн тандоо сынагынын сапатын жогорулатуунун маанилүүлүгүн өзгөчө баса белгиледи. Ал белгилегендей, сот укуктук реформанын башында адамдык фактор турат. Буга байланыштуу судьялар кызматка бош орундарга талапкерлерди кароодо, алардын кесипкөйлүгүнө гана эмес, алардын адеп ахлагына, ыймандуулугуна да көңүл бурууга чакырды. Мамлекет башчысы ошондой эле айрым тоскоолдуктарды алып салуу максатында судьяларды тандоо процессин жөнгө салуучу мыйзам чыгаруу базасын жакшыртуу зарылдыгына көңүл бурду. Сооронбай Жээнбеков катуу талаптар судьяларды тандоо боюнча кеңешинин курамына дагы коюлуп жатканын кошумчалады. Анын ишмердигинин толук ачыктыгын камсыздап, бардык мүмкүн болгон коррупциялык коркунучтарды жокко чыгаруу зарыл. Элмира Барктабасова сот укуктук реформаны ишке ашыруунун алкагында кеңештин ишмердиги, аткарылган жумуштардын натыйжалуулугу жана келечек пландар жөнүндө маалымат берди. Белгиленгендей, 2017 жылдын декабрынан баштап 2019 жылдын сентябрына чейин президенттин кароосуна киргизилген 171 судьялык кызматына талапкерлердин ичинен 63 судьянын талапкерлиги негиздүү себептер менен четке кагылып, судьяларды тандоо боюнча кеңешине кайтарылып берилген. Коопсуздук кеңешинин сот көзөмөлү жана укук коргоо органдарындагы коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча чечимин мамлекеттик органдарда ишке ашыруу боюнча көрүлүп жаткан чаралар. Бул коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев коррупцияга каршы күрөшкөн бейөкмөт жана коомдук уюмдардын жетекчилери менен жолукканда талкууланды. Теманы Айпери Самат кызы кенен улантат. Коррупцияга каршы туруу мамлекеттүүлүктү, эгемендүүлүктү сактап калуу катети. Бүгүнкү күндө жемкорлук менен күрөшүү артыкчылыктуу багыт. Ушул тапта элдин рызкысы менен байыгандардын жолун торууга аракет кылгандардын катары калыңдап калды. Бул боюнча коопсуздук кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев коррупцияга каршы күрөш жүргүзгөн өкмөттүк эмес уюмдардын жетекчилери менен жолукканда белгилүү болду. Как вы знаете, вопросы противодействия коррупции находятся на постоянном контроле. Коррупция менен күрөшүү президент Сооронбай Жээнбековдун такай көзөмөлүндө. Буга байланыштуу эсиңиздерде болсо керек. Өткөн жылы коомдук, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү менен мамлекеттик органдардын ишмердигиндеги өзгөчө укук коргоо жана сот органдарындагы прокуратурадагы жемкорлукка тиешелүү абдан чоң жыйын өткөн. Ошондуктан биз дайыма ушундай жыйындарды уюштуруп жатабыз. Мен чөйрөбүз бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен толукталып жатканына кубанычтамын. Коом жемкорлукка каршы турууга көңүл бөлүп жатат. Биз дайыма кайсы бир органда дагы эле орун алып келе жаткан коррупциялык схемаларды, механизмдерди аныктоодо сиздердин жардамыңыздарга муктажбыз. Мамлекет башчынын тапшырмасын аткаруу максатында декларациялоо чөйрөсүндө мыйзам чыгарууну жакшыртуу боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Кирешелерди декларациялоо чөйрөсүндө айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору иштелип чыкты. Анда жакын туугандар түшүнүгү бар. Бул сол чөнтөккө түшкөн акчаларды ордуна коюу аракети. Президенттин тапшырмасы менен жемкорлук менен күрөшүүгө тийиштүү органдардын баары кирише баштады. Азыркы тапта коррупцияга каршы туруу боюнча бирдиктүү депозиттик эсепке түшкөн каражатка мектептер салынууда. Средства этого единого депозитного счета по всей республике. Ушул депозиттик эсептен бардык аймактарда, айрыкча Чүй облусунда, Бишкек шаарында жаңы мектептер салынууда. Бул кайсы жалпы билим берүү мекемесинде жүктөм көп болсо, ошол мектептерде курулуш башталды. Андан сырткары укук коргоо органдарында кызмат өтөө жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ал сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарындагы коррупцияга каршы аракеттенүү максатында бардык укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан жумушка кирип, аны өтөөгө бирдей шарттарды карайт. Ошондой эле мамлекеттик кадр кызматы судья болбогон сот органдарынын кызматкерлери үчүн бирдиктүү чектөөлөрдү жана тыюу салууларды караган мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Улуттук коопсуздук органдары жөнүндө жана прокуратура тууралуу мыйзам долбооруна өзгөртүүлөр жана аналогиялык толуктоолор киргизилди. Атылган чаралар жогоруда
белгиленген мамлекеттик органдардагы коррупциянын деңгээлин азайтууга таасир этет. Коррупциянын алдын алуунун дагы бир механизми өкмөттүк эмес уюмдар тарабынан мамлекеттик органдардын ишин баалоо жана мониторинг жүргүзүү. Жыйында аталган уюмдардын өкүлдөрү өз пикирлерин ортого салышты. Мы слушаем, что делают государственные органы. Биз мамлекеттик органдардын бул же тигил багытта иштеп атканын угуп турабыз. Анан өз пикирлерибизди айтып, сунуштарды берип жатабыз. Жеке жактардын жана мамлекеттик органдардын бири-бири менен байланышындагы коррупциялык тобокелчиликтер боюнча мисал келтирилди. Биздин жумушчу топ бир гана мамлекеттик орган эмес, министрлик, ведомстволор деталдык планга ээ. Эгер талаптарды аткарбаса, ээлеген кызматын бошотууну сунуштайбыз. Мисалы, Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин мурдагы жетекчиси Рустамов өз убагында укканда, ал пара алмак эмес. Мындай коррупционерлер тууралуу белгилүү инсандын айтканы бар. Адамдын 3 категориясы бар деп. Ач, ток, анан ачык көз. Жемкорлордо ушул көзү ачтарга кирет. Жыйында өкмөттүк эмес уюмдардын жетекчилери мамлекеттин коррупцияга каршы саясатын натыйжалуу ишке ашыруудагы тоскоол болгон көйгөйлөр боюнча пикирлерин билдиришти. Айрым мамлекеттик органдардагы коррупциянын абалын көрсөткөн мисалдарды жана коррупциялык көрүнүштөрдүн фактылары тууралуу материалдарды көрсөтүштү. Мыйзамдардагы бир катар көйгөйлөрдө ыйгарым укуктарды бөлүштүрүүдө, укук коллизиялары, бизнес коомчулугу, ишмердүүлүк жүргүзүүдө туш болгон көйгөйлөр айтылды. Вот по железной дороге Мынакей темир жол боюнча бардык фактылар аныкталган, чыгымдар такталды. Ал жарандар азыр кызматынан кете баштады. Албетте каршылыктар дагы болот. Андан башка мына транспорт жана жолдор министрлиги. Мен айтайын дегем, бизде насыя алышат да жол салат. Биз жакында эле маселе көтөрдүк. Бир чакырым жолго 3 миллион 700 миң доллар жумшалат. Алар акчаны эл аралык донорлордон алышат. Алар мамлекеттик кызматкерлер эмес. Жыйынтыгында биз эмнеге мындай болгонун кимден сурап аларыбызды билбей калабыз. Бул көтөрүңкү баа кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө кетет. Жемкорлук менен күрөшүү Сооронбай Жээнбековдун президенттик мөөнөтүндөгү приоритеттүү багыты. Муну өлкө башчы коргоо кеңешинин жыйынында дагы баса белгилеген. Коррупцияга аралашкан бардык жарандар кызматына, даражасына карабай жазасын аларын убакыты көрсөттү. Айпери Самат кызы Жанадил Абубакир уулу, ЛТР Бишкек. Бишкектин 1-май райондук сотунда Улуттук тарых музейи менен Чолпон Атадагы ат майдандын оңдолушуна байланыштуу кылмыш иши боюнча соттук отурум 24-сентябрга жылдырылды. Буга мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун ооруп жатканы негиз болду. Жактоочу Нурбек Токтаконов судьядан сотту 1 аптага жылдырып турууну суранган, ошондой эле ушул иштерди караган судья да алмашты. Буга чейин ишти Айбек Эрнис уулу карап келаткан болсо, мындан ары сотко Марат Сыдыков төрагалык кылат. Улуттук тарых музейи менен Ысык көлдөгү ат майданды оңдоодогу коррупция боюнча мамлекеттик кызматтарда иштеп кеткен 6 адам айыпталууда. Алардын арасында мурдагы премьер-министр Сапар Исаков бар. Башкы прокуратура музейди оңдоп түзөөдөн мамлекеттик бюджет 101 миллион ашуун сом зыян тартканын билдирген. Бүгүнкү соттук отурумда Исаковдун жактоочусу Токтаконовдон Исаковдун ден соолугу начарлап жаткандыгына байланыштуу кылмыш ишин башка күнгө жылдырып берүү жөнүндө өтүнүч менен кайрылды. Сот келтирилген өтүнүч боюнча тараптардын пикирин угуп, кылмыш ишин ушул жылдын 24-сентябрь күнүнө саат 2ге жылдырды. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Жапониянын атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Йосихиро Ямамураны Кыргызстандагы дипломатиялык ишмердүүлүгүнүн аяктап жаткандыгына байланыштуу кабыл алды. Төрага Дастанбек Жумабеков элчи Йосихиро Ямамурага кыргыз-жапон кызматташтыгынын өнүгүшүнө жана эки элдин достук мамилесинин чыңдалышына кошкон салымы үчүн ыраазычылык билдирди. Кыргызстан Жапония менен ар тараптуу алакаларды арттырууга кызыктар экендигин белгилеп, акыркы жылдары экономикалык багыттагы байланыштарда жигердүүлүк байкалганын кошумчалады. Ошондой эле элчи Йосихиро Ямамура парламенттер аралык байланыштарды бекемдөөгө да өз салымын кошконун айткан. Төрага Кыргыз Республикасы менен кызматташуу боюнча Жапониянын парламенттик достук лигасынын делегациясы 2018 жылы Бишкекке иш сапар менен келгенин мисал кылды. Өз кезегинде Жапониянын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Йосихиро Ямамура жылуу кабыл алгандыгы үчүн жогорку кеңештин төрагасына ыраазычылык билдирип, мындан арыда эки өлкөнүн байланыштары өнүгө берерине үмүт артарын кошумчалады.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Сауд өнүктүрүү фондунун аткаруучу директорунун кеңешчиси Юсуф бин Ибрагим Аль-Бассам менен жолугушту. Өкмөт башчы маданият менен диндин жалпылыгы, руханий, адеп ахлактык баалуулуктар, ошондой эле өз ара кызматташууга ак ниет менен умтулуу Кыргызстан жана Сауд Аравиясын бириктирип турарын белгиледи. Баткен жана Талас облустарындагы 61 айылды камтыган суу менен камсыз кылуу жана санитарияны жакшыртуу боюнча долбоорго кол коюлгандыгына кубанычтабыз деп белгилеп, аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында президент Сооронбай Жээнбеков ирригация, билим берүү, калкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу маселелерине өзгөчө көңүл буруп жатканын айтты. Бул маселелер өкмөттүн артыкчылыктуу багыттарынан. Өкмөт башчы кыргыз тарап биргелешкен долбоорлор менен иштешүүгө даяр экенин жана мындан ары Сауд өнүктүрүү фондунун линиясы боюнча кызматташууну кеңейтүүгө ишенимин билдирди. Сауд өнүктүрүү фондунун аткаруучу директорунун кеңешчиси Юсуф бин Ибрагим Аль-Бассам жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал Сауд өнүктүрүү фонду ар кыл багыттагы долбоорлорду ишке ашырууда Кыргыз Республикасы менен натыйжалуу жана жемиштүү кызматташууну колдой турганын белгиледи. Кыргыз тилинин учурдагы абалы, өзгөчөлүктөрү, ошондой эле глобалдашуу доорунда мамлекеттик тилди өнүктүрүү аракеттери, санариптештирүүдөгү негизги көйгөйлөр. Бул маселелер мамлекеттүүлүк жана мамлекеттик тил аталыштагы илимий тажрыйбалык конференциянын күн тартибине коюлган. Анда мамлекеттик тил мыйзамын кабыл алуудагы тарыхый жагдайлар дагы айтылды. Иш-чара Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына арналган. Теманы кабарчыбыз Бактыгүл Султанбек кызы улантат. Жогорку кеңештин улуу трибунасы бүгүн мамлекет үчүн эң маанилүү болгон маселени талкуулоого арналган. Күн тартибине коюлган негизги тема мамлекеттүүлүк жана мамлекеттик тил. Мындай илимий тажрыйбалык конференция мамлекеттик тил күнүн утурлай жана мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамды кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына багытталды. Азыркы учурда мамлекеттик тилде сүйлөө, жазуу, колдонуу абалы биз күткөн деңгээлде болбой жатат. Муну моюнга алышыбыз керек. Кыргызстанда жашаган бардык этностордун өз эне тили менен элдик маданиятын өнүктүрүүгө эч тоскоолдук жок. Ошол эле учурда алардын өкүлдөрүн тилдик жана маданий жактан өз ара жакындаштыруу боюнча да ыраттуу саясат жүргүзүү зарыл. Маселенин бул жаатында келгенде азын-оолак аракеттер бар. Бирок арымдуу жылыштар болбой жатканын да белгилей кетишибиз керек. Дүйнө жүзүндөгү 7000 тилдин 90% жок болуп кетүү коркунучунда болсо, ар бир 2 жумада бирден тил жок болууда. 2,5–3 миң жылдык тарыхы бар кыргыз тили эч качан жок болбойт. Эч убакта кыргыз тили жок болбойт, анын 3 кепилдиги бар. Биринчиси бул кыргыз мамлекети. Анын конституциясы мамлекеттик институттар. Экинчи ал тилде сүйлөгөн 6 миллион кыргыз эли. Үчүнчү жанагы сөздүк болуп кагазга түшүп калган Манас менен Чыңгыз Айтмактын. Бирок ааламдашуу доорунда коркунучтар жок деп эч ким кепилдик бере албайт. Алдыда кыргыз тилин илимдин, интернеттин жана технологиянын тили кылуу милдети турат. Ал эми кыргыз тилин мамлекеттик деңгээлде колдонуу, аброюн көтөрүү башка маселе. Каракол шаары тилчилер менен адабиятчылардын, манасчылардын мекени. 10 мектеп бар экен, кайсы аттары? Лелин мектеби, Пржевальский мектеби, Некрасов мектеби, Киров мектеби, Нариман мектеби, Чехов мектеби, Друж мектеби, Горький мектеби. Туугандар, эркин мамлекет болгонсо 30 жыл болбоду. Мына элге бөлүнүп бир министрликте отурасыз. Ленин атындагы 21 мектеп бар экен. Эми Ленинди сыйлайбыз, бирок Ленин району турат. Аламедин районунда эле Ленин атындагы 2 айыл бар. Биз орус элин сыйлайбыз. Мисалы үчүн ошол Поливанов Манасты көтөргөндүк үчүн атылган. Поливановдун атын берип эле. Эң кызыгы бизге 51 миң сөздү таап берген Юдахин атында мектеп жок. Кыргыз тили мамлекеттик тил макамын алышы оңойго турган эмес. Айрым идеологиялык кысымдарга карабастан мындан 30 жыл мурда улуу күрөш жүргөн. 1989 жылы январь айында атайын комиссия түзүлүп, ага легендарлуу парламенттин спикери Медеткан Шеримкулов төрагалык кылган. Мыйзам долбоору иштелип чыгып, 22 сентябрда кезексиз сессияда 1 сааттык докладтан соң 2 күн талкуу жүргөн. Талкуу катуу болду. Каршы да болду, калыш да болду, колдогондор да болду. Мына ушул кыргыз тили кабыл алынса, республикага өзгөчө кыргыз орус тилдүүлөргө көп зыян келтирет деген ой пикирлер бардык коллективдерде айтылып жатты. Кыргыз тили мамлекеттик тил
деңгээлине көтөрүү жөнүндө жалаң эле кыргыз академиктери, кыргыз окумуштуулар эмес, менсиген орус академиктери Шерстабитов, Озметел, Орудов жана башкалар менен телевидениеде чыгып эл алдында дагы түшүнүк сөздөрүн айтып жүрдү айланат. Биз аларга да ыраазы болушубуз керек. Бул жылдар аралыгында мамлекеттик тилдин колдонуу алкагын кеңейтүү, мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө жаатында иштектүү чаралар жүргүзүлүп келет. Эң негизгиси мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча 2014-2020 жылдарга карата улуттук программа иштелип чыккан. 2014-жылы өлкө тарыхында алгачкы ирет мамлекеттик тилди өнүктүрүү багытында казынадан 250 миллион сомго жакын каражат бөлүнүп, анын алкагында өткөрүлгөн бир катар ири иш-чаралар толугу менен каржыланууда. Эми аны натыйжалуу пайдалануу менен кыргыз тилинин макамын жогорулатуучу иштерди тынымсыз улантуу милдети бар. Инновациялык тил борборунун эксперттери кадимки салтка айланган квалификацияны жогорулатуу программаларын жаңыдан жаратты дагы, анан дистанттык форматтагы курстарды дагы киргизип баштадык. Бул демек эмне дегенди билдирет? Бул жанагы биздин мугалимдердин көбүрөөгүн камтай алабыз да. Алар тезирээк жаңы методикага үйрөнүп, биздин окуучуларыбызды тезирээк кыргыз тилине ийгиликтүү үйрөтө алышат деген. Маалымат таркатууда маалыматтык технологиянын ролу чоң. Дүйнө жүзү заманбап технология кактап, күн сайын өнүгүү жолунда. Кыргызстандагы андан артта калбай өлкөнү санариптештирүү үстүндө. Анын алкагында бардык мамлекеттик органдар маалыматтык база түзүп, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр электрондоштурулууда. Бул жаатта албетте мамлекеттик тилди колдонуу актуалдуу маселе. Маалыматтык системаларды иштеп чыгууда, аларды которууда, ошондой эле түндүк системасына кошулууда, жалпы эле бардык багытта электрондук форматта маалымат алмашууда мамлекеттик тилдин негизги тил катары пайдалануу тапшырмасы берилди. Кыргыз тили мамлекеттик тил макамына ээ болушу эркин мамлекет куруунун, эгемендүүлүктүн белгиси. Мындан улам 23-сентябрь мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынган күнү. Кыргызстандын жаңы тарыхынын маанилүү тарыхый окуясы. Демек, мамлекеттүүлүк жана мамлекеттик тилди сактап калуунун олуттуу кадамы. Ал эми мамлекеттик тилди өз баалуулуктары, өз маңызы менен мындан аркы муунга жеткирүү бул башка маселе. Бактыгүл Султанбек кызы, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек. Мамлекеттүүлүк жана мамлекеттик тил аталышындагы илимий тажрыйбалык конференциясына Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынан, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинен, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиядан, министрликтерден, ведомстволордон, жогорку жана орто окуу жайлардан өкүлдөрү катышты. Анын алкагында китеп көргөзмөсү уюштурулган. Иш-чаранын жүрүшүндө мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн бир катар мамлекеттик кызматкерлерге мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын атайын сыйлыктары ыйгарылды. Мусаев Айбек, ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын башкы директору. Кытай мамлекети менен Кыргызстан билим берүү тармагында алаканы бекемдөөдө. Жылына коңшу өлкөгө жүздөгөн студент гранттык негизде билимин тереңдетип жатышат. Ушу тапта өлкөдөгү 5 жогорку окуу жайда Конфуций институту ачылган. Кыргызстандын экономикалык жактан алдыңкы өнөктөшү менен билим берүү тармагында кандай жетишкендиктер бар? Кабарчыбыз Салабат Эркетаева айтып берет. Азыркы учурда мен Кытай шаарынын Ухань деген шаарында Жуңнан Минзудаши деп аталган университетте окуп жатам. Бул жерде Самат Кытай тилин 6 жылдан бери өздөштүрүүдө. Кыргыз улуттук университетинин Кыргыз-Кытай факультетинин 4-курсунун студенти. Каарманыбыз өткөн жылы Кытайда 1 жыл билимин тереңдетүү үчүн гранттык негизде окуп келген. Келечекте эки мамлекеттин ымаласын арттырган дипломат болууну көздөйт. Кыргыз улуттук университетинин Кыргыз-Кытай факультетинде жыл сайын экзамендер өтүп турат. Кытай тилинин деңгээлине жараша окуучулар деген экзамендин жыйынтыгы боюнча Кытайга гранттык түрдө окууга кете алышат. Грант менен Кытайга барып келгем. Кытайдын Ухань деген шаарына. Ал жактан 1 жылдык Кытай тилинин курсун өттүм. Самат сыяктуу Кытай тилин улуттук университетте өздөштүрүп жаткандардын саны 1200-дү түзөт. Жылына жүздөгөн мыкты студент Кытайга барып, алдыңкы жогорку окуу жайларда билимин тереңдетишүүдө. Коңшу мамлекеттен Кыргызстанга келген адистер дагы жок эмес. Кыргызско-китайский факультет сотрудничает с более 120 вузами Китая.
Биздин факультет Кытайдын 120 жогорку окуу жайы менен кызматташып келет. Аталган окуу жайлар Кытай эл республикасынын ири шаарларында жайгашкан. Студенттер бекер гана окубастан стипендия дагы алышат. Мындан тышкары биздин факультеттин мугалимдери дагы Кытайга барып билимин тереңдетишүүдө. Соңку 3 жыл аралыгында 60ка чукул педагог барып келди. Ушу тапта өлкөдөгү 5 жогорку окуу жайда Конфуций институттары ачылган. Билим берүү жайда коңшу мамлекеттин тили, маданияты сыяктуу багыттарда окутуулар жүргүзүлөт. Ал эми Билим берүү министрлиги тарабынан жылына 30 бала үчүн гранттык негизде Кытайда окуу мүмкүнчүлүгү каралган. Ошол окуу учурунда бир семестр ичинде, жыл ичинде ар түрдүү балдардын Кытай тили боюнча натыйжаларынын негизинде ошол Кытай эл республикасындагы окуу жайлары менен алмашуу программалары ийгиликтүү ишке ашат. Андан сырткары бакалаврдан кийин магистратура деңгээлинде ошол институтты бүтүргөн балдар көпчүлүгү Кытайга барып, Кытайдын окуу жайларында магистрлык программаларды улантып атышат. Кытай Кыргызстандын негизги өнөктөшү. Мейли билим берүү, маданият, экономика болбосун бардык тармакта ымала бекем. Кыргыз студенттери коңшу өлкөдөн билимин тереңдетиши өз мекенинин өнүгүп өсүшүнө түрткү берет дешет адистер. Өзгөчө ошол экономика жагынан анан Кытай тилин үйрөнүү боюнча ошол биздин адистер көбүрөөк муктаж. Ошол боюнча дагы мына акыркы учурда дагы бардык жагынан ушул экономика менен эле чектелбей бардык специалист бардык жагынан дагы ошол жанагы так илимдер болобу, техникалык илимдер болобу, экономикалык илимдер, башка гуманитардык илимдер жагынан дагы ошол биздин адистерди даярдап жатат да. Эки мамлекеттин бекем алакасынан улам кыргыз тарыхчылары үчүн буга чейин маалым болбогон тарых барактарын ачуу мүмкүнчүлүгү жаралган. Кытай тарап менен кыргыздарга таандык тарыхый булактарды биргелешип изилдөө келишиминин негизинде жаңы тарыхый жагдайлар ачылып жатканы буга далил. Кыргыз элине, Кыргызстанга тийиштүү болгон архивдик материалдар менен иштеп, анан мисалы биз билебиз, бул чукул арада ошол көптөгөн баягы материалдар бар экенин далилдеп келген да, мисалы тактап анан биздин тарыхыбызды изилдеш үчүн кеңири биздин кыргыз элинин мисалы буга чейинки болгон баягы өнүгүп өсүшүн мисалы Кытай жанагы архивдик маалыматтардан көп кеңири тапсак болот да. Кошумчалай кетсек, президент Сооронбай Жээнбековдун Кытай эл республикасына болгон мамлекеттик сапарынын алкагында өлкөдөгү Улуттук агрардык университетинин базасында заманбап айыл чарба паркын түзүү келишимине жетишилген. Аны гранттык негизде ишке ашыруу пландалган. Ушул тапта Кытайдан 15 кишиден турган эксперттер келип, айыл чарба багытында технопарк түзүү жаатында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүүдө. Салабат Эркетаева, Жанадел Абубакир уулу, ЛТР Бишкек. Быйыл 18 миңге жакын бала 1 класска барса, анын 17.059-у электрондук каттоо системасы аркылуу кирген. Сынамык негизде иштеп баштаган долбоор 2 этап менен ишке ашырылган. Максаты коррупциялык элементтерди азайтуу жана бардык мектеп курактагы өспүрүмдөрдү билимге тартуу. Мектепке электрондук каттоо системасынын артыкчылыктары туурасында кабарчыбыздын материалында. Мектепке электрондук каттоо долбоору бул мектеп курагына жеткен балдарды мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүүчү мекемелерге 1 класска каттоону автоматташтырган электрондук система. Аталган долбоордун ишке кириши мектепке орнотуудагы бир топ көйгөйлөрдүн бар экенин тастыктады. Айрымдардын даректери так эмес болсо, кээ бир балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү жок. 6000ден ашык дарек аныкталып электрондук базага киргизилди. Экинчи көйгөй бул ички миграцияга байланыштуу көп шаардын жашоочуларынын туруктуу жери жок болгондуктан ушу справка маселеси жаралды. Үчүнчү көйгөй бул бир микроучастокто мисалы бир тилдүү гана окутуу бир тилдүү гана жүргүзүлгөн мектептер болду. Каттоо 2 этап менен жүргүзүлөт. Биринчиси ошол мектептин аймагында жашаган балдар үчүн, ал эми экинчи этап мектептин аймагында жашабаган, бирок баласын ошол мектепке берүүнү каалаган ата-энелер үчүн жүргүзүлөт. Сайтта 4 райондук билим берүү борборлоруна тиешелүү 97 мектеп тууралуу толук маалымат камтылган. Мектептин жайгашкан жери, кайсы көчөлөр менен кесилишет, канча бала кабыл алуу мүмкүнчүлүгү бар экени жана башка маалыматтар жазылат. Бирок мектепке каттоону кезекке туруу менен алмаштыргандар көп. В садике можно записываться заранее.
Бала бакчага алдын ала жазылса болот. Ал эми мектепке алдын ала жазыла албайбыз. Балага мектепке кирүү билдирүүсүн ошол жылы калтыруу керек. Бул долбоор ушул жылы гана сынамык иретинде ишке кирди. Эмки жылы толуктоолор киргизилип, жана кемчиликтер оңдолуп, быйылкыдан жакшы иштей баштайт деп ишенебиз. Каттоо кыргыз жана орус тилинде. Үйдөн чыкпай эле интернет аркылуу катталсаңыз болот. Сайтта мектепке кабыл алуу тууралуу арыздын үлгүсү көрсөтүлгөн. Болгону ошол электрондук арызды толтуруу кажет. Ар бир баланын жеке маалыматтарын коргоо дагы көңүл сыртында калган эмес. По данному проекту Аталган система DEU сервердик жабдуулар базасында иш алып барат. Ар бир маалымат базасы оперативдүү сервис системасы менен иштейт. Мындай коргоо элементтеринин коопсуздугу ар дайым жогору. Аталган компания 18 жылдан бери сервердик жабдууларды чыгаруу менен алектенип жана алдыңкы 3 илтиктин катарына кирет. Жылдан жылга коопсуздук маселесине өзгөчө көңүл бурулууда. Адамдардын кийлигишүүсү жок электрондук каттоого алуунун ишке кириши коррупциялык элементтерди жоюп, көптөгөн жаңы жагдайлардын бетин ачууда. Буга чейин Бишкек шаардык мектептерде окуучу орундар жетишсиз деген маалыматтар айтылып келсе, электрондук каттоо ишке киргени дагы 1000 орун бош экенин Билим берүү министрлиги билдирүүдө. Эгерде кимдир ушу кайсы бир себептен убагында мектепке кирбей калса, анда 1000ден ашык Бишкек шаарында мектептерде орун бар деп ушундай маалымат берип атат. Ошондуктан мен айтып кетелим, бул электрондук система деген абдан жакшы. Бир гана Бишкекте эмес, Ош шаарында, башка шаарларында бүт жерде ушундай системаны киргизсе, мен ойлойм, ар бир баланын мындай билим алуу укугу деген ишке ашырылат. 2020-2021 окуу жылына карата катталуу ушул жылдын 15 февралынан башталат. Пилоттук долбоор эмки жылы Ош, Жалал-Абад, Кант жана Кара Балта шаарларында камтыйт. Айтбек Сыргакбек кызы Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек. Баткен облусунда 235 мектеп болсо, анын 22си авариялык абалда. Аймактагы мектептердин басымдуу бөлүгү тоолуу, шарты катал айылдарда болгондуктан билим уялары типтүү эмес, ашар жолу менен салынган. Мына ушундай окуу жайларынын бири Баткен районунун Кыштут айылындагы эски мектеп. Кенен аймактык кабарчыбыз таанышып келди. Мына ушул чакан имарат Кыштут айылындагы орто мектеп. Мектепти бет маңдайынан караганда акталып сырдалган татынакай мектеп. Бирок баары андай эмес. Ал эми бул мектептин арткы көрүнүшү. Мектептин имараты 1970 жылдары ашар жолу менен салынган. Бирок бүгүнкү күндө мектептин эскилиги жетип, авариялык абалга келген. Айылда башка мектеп жок болгондугуна байланыштуу окуучулар ушул авариялык абалда билимдерин улантышууга аргасыз. Ескирген, чириген потолоктордагы тамчы өтүп атат. Мына краскалар тамчы өткөндөн кийин краскалар ажырап кетип атат. Себеби мектептин крышасы шыйпыры дагы эски ошол Союздун алгачкы чыккан кичинекей шыйпырлардан эме болгон. Мына пайдабалдар дагы эме болгондуктан пол чирип атат. Эскилиги жеткен мектептин эмгек жамааты 2005 жылдан бери жаңы имарат куруу керек деп коңгуроо кагып келүүдө. Бирок мугалимдердин үнү азырынча тиешелүү жетекчилерге жете элек көрүнөт. Андыктан мугалимдер өз күчү менен бузулуп жөнөгөн мектептин жыртык тешигин өз колдору менен жамап, билим берүүнү улантууда. Ошо жертирөөдө түшүп кетсе, балдар кантет экенин деп корком. Мектеп жарылып, бүтүн шамал кирип, өтө кыйын абалда турат. Бирок кайра ремонттоп, жылга жаңы окуу жылда коюп коебуз. Ушуну кайрадан баштайбыз, бийликтен үмүт кылабыз. Жергиликтүү эл өткөн жылы мектептин дубалдарында жаракалар пайда болгондо кооптонуп мектепке балдарын жөнөтпөй коюшкан. Айрымдар балдарын кошуна айылдагы мектептерге которушса, шарты жоктор кооптуу мектепте билим алууга аргасыз. Мектепте кандай болот, эме деп ойлонуп, балдардын тагдырын, немелерин, коопсуздугун ойлоп, абдан ойлонобуз. Биз башка эч неме болбойт да, биз кайрылып дагы көрдүк, башка болдук. Мына Акрам Камбаралиевич өзү келип, мектебиңиздер авариялык абалда экен, мүмкүн болсо 1-2 жылдын ичинде дагы кайра салып беребиз деп убадасын берип кеткен. Эми мүмкүн аткарылып калар, үмүт кылып турабыз ошол. Баткен облусунда 235 мектеп болсо, алардын 22си авариялык абалда. Бирок акыркы жылдарда облус аймагында эски мектептердин ордуна жаңы мектептердин курулушу да жандана баштаган. Быйылкы жаңы окуу жылында аймакта 4 жаңы мектеп пайдаланууга берилсе, дагы 17 мектептин курулушу уланууда. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.
Жалал Абад облусунун аймагында таза суу көйгөйү күч. Бирок азыркы тапта Кытайдан келген гранттын эсебинен иш аракеттер жүрүп жатат. Кенен аймактык кабарчыбыз Кыял Сабирахунова айтып берет. Күндө эле аркы берки керектөөгө суунун зарылчылыгы орчунду. Андыктан Сузак районундагы Октябрьский айылынын тургундары бул көйгөй жакынкы күндө чечилди. Бардык көйгөй кандай болду, бирок негизги таза сууга жеттик дешет. Эми жакшы, мына ушундан чыгып атат. Мындан ары жакшы болуп кетсе жакшы болот го дейм. Бул дагы болсо президентибиздин, мамлекет башчыбыздын, мамлекет өкмөт башчыларынын аракети менен болот деп ойлойм мен. Өзгөчө облустун аймагында таза сууга муктаждык күч болууда. Бул багытта өлкөбүздүн президенти Сооронбай Жээнбековдун да аракети күч болуп келгенин бардык жергиликтүү тургундар билишет. Өлкөдөн көмөктөшүүнү колдоого алып келүүдө жергиликтүү тургундар ансыда натыйжада Кытай өнөктөштүктөрдүн көмөгү аркылуу бир топ дагы да таза суу маселеси жөнгө салынуу аракети көрүлүп турганы негизги маселе дешет. 44 айлы 100% жок деп айтыштан алыспыз, бирок именно таза суу процессинде ошондой эле кээ бир жерлерде таза суу катары арыктарды буруп келип алып ичип аткан жерлер бар. Ошолорду кошконубузда 44 айылыбызда суу жок деп эсептейбиз. Анан эми бүгүнкү күндө айылдарыбыздын бир топтору өздөрү жергиликтүү кеңештин депутаттарынын чечими менен таза суу проектин бүтүрүп аткан жерлер бар. 179-unda бул суу түкчөсү курулган эмес, жок эсепте болгон. Анан ичинен дагы эң негизгиси 50-жылдан 70-жылга тең курулганы бир этап кылып тактап чыкканбыз. Анан 70-жылдан 2000-жылга чейин экинчи этап, анан үчүнчү этапты ошо 2000-жылдан 2018-жылга чейин ушул райондордо, шаарларда бүт айылда тактап чыктык. Мына ошонун ичинен бизге эң белгилүү болгону 179 айылда суу түкчөсү курулган эмес, анан 50 айылда 70-жылдан ошо 50-жылга чейин курулгандар анын эскилиги жеткен. Буга чейин да таза суу көйгөйү калк арасында бир топ негизги жана орчундуу маселе катары айтылып келген. Андыктан аймактардагы бул көйгөйдүн учурунда жөнгө салуу аракети көрүлүүдө дешет адистер. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан. Террорчулукту каржылоо жана акчаларды адалдоого каршы күрөшүү боюнча Евразия форуму алгач ирет Ысык Көл облусунда болуп өттү. Ага 17 өлкөнүн өкүлдөрү, күч структуралары, атайын кызматтары жана укук коргоо органдары катышты. Алар иш жүргүзүү боюнча тажрыйба алмашып, диний агымдардын азгырыктарынан коомду арылтуу боюнча сүйлөшүштү. Теманы кабарчыбыз улантат. Ысык Көл облусунда алгачкы жолу террорчулукту каржылоого жана акчаларды адалдоого каршы күрөшүү боюнча Евразия форуму уюшулду. 2 күндүк иш-чарага 17 мамлекеттен келген өкүлдөр 10дон ашуун эл аралык уюмдун мүчөлөрү катышышты. Сегодняшнее мероприятие Биздин бүгүнкү форумубуздун өзгөчөлүгү бул жолу күч структураларынын да өкүлдөрү, атайын кызматтардын жана укук коргоо органдары да катышып жатат. Биздин негизги максат дал ушул структуралардын бири-бири менен болгон байланышын бекемдеп, кызматташууну жөнгө салуу болчу. Бир катар эл аралык уюмдардын катышып, бул иш-чарага кызыктар болуп жатканы да биз үчүн жакшы. Демек, террорчулукка каршы күрөшүүгө бардык эле мезгил келип жеткенин билип турушат. Правоохранительных органов и спецслужб. Иш-чарада террорчулукка кеткен чыгымдарды адалдоого каршы күрөштүн алдыңкы тажрыйбалары, акчаларды адалдоонун трансчегаралык опурталдарын баалоо, акчаларды адалдоого каршы чараларды иштеп чыгуучу, виртуалдык валюталар боюнча стандарттары, электрондук төлөм документтери жана криптовалюталарды пайдалануу боюнча бир нече маселелер каралган. Бул максаттарга жетүү үчүн биздин кеңсе тарабынан мамлекеттик жана жеке менчик уюмдарга окутуу жана өнүктүрүү багыттарында колдоо көрсөтүлөт. Чогуу жасаган мээнетибиздин жыйынтыгы менен жакшы ийгиликтерге жетишебиз деп жатабыз. Мисалы 2019-жылы Дүйнөлүк банк Кыргыз Республикасынын көрүнүктүү иш жасагандарынын катарына кошуп, өткөн жылга салыштырмалуу 5 орунга жогорулатып, 190 өлкө арасында 70-орунга койду. Ал эми Дүйнөлүк экономикалык форум тарабынан түзүлгөн глобалдык атаандаштык индексинде 5 орунга көтөрүлүп, 98-орунда жайгашты. Мындан сырткары форумдун жүрүшүндө нарко эсептердин жана нарко кирешелердин трансчегаралык схемаларынын спецификасы, кылмыштуу жол менен, анын ичинде уюшкан кылмыштуулуктан алынган акчалар менен террорчулукту каржылоого каршы күрөшүү жагы да талкууланды. Себеби бир катар кылмыштар аркасында чоң коркунучтар жараларын, чек арадагы аткезчилик жолу менен мыйзамсыз иштер жасалуу коркунучу турат. Тенденция аябай мындай коркунучтуу болуп атат. Ошондуктан жанагы ИАГнын мүчөлөрү 9 өлкө, 9 мамлекет. Биз ушундай бир
стандартный жана форматка келели дегенбиз. Неге дегенде бул уникалдуу мүмкүнчүлүк да биздин ошо чалгындоо кызматтарынын өкүлдөрүнө чогуу ушундай форумдарда практикалык кейстер менен алмашып, маалыматтарын бири-бирине берүү, жанагы типологиялар менен берүү, азыркы жанагы презентацияларын көрүп атасыз. Мындай форум биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Ал кылмыштуу жол менен алынган акчаларды адалдоо жана террорчулукту каржылоо боюнча күрөштө эксперттердин пикир алышуусун жана ал боюнча иштерди тергөөдөгү акыркы жетишкендиктер менен катышуучуларды тааныштыруу максатында уюштурулган. Атабек Баймурзаев, Иният Эргешева, ЛТР Ысык Көл облусу. Улуттук көчмөндөр оюндарына 621 спортчу катышат, алардын мелдештерине 63 калысы баасын берет. Оюндар спорттун 10 түрү боюнча өткөрүлүп, алгач көкбөрү боюнча курама командалар беттешет. Ал эми маданий бөлүккө жалаң атамекендик маданият кызматкерлери жана ыктыярчылар тартылган. Учурда даярдык иштери кызуу жүрүүдө, ал арада массалык маалымат каражаттары үчүн маалымат борбор даярдалууда. Кенен кийинки материалда. Бакыт мырза чүкө ойноп чоңойгон. Шаарга студент болуп келгенде да муну калтырган эмес. Бишкек шаарынын Ордо оюну боюнча курама командасына мүчө болгон. Учурда капитаны. Бир катар ири иш-чараларга катышып, ийгиликтерди багындырган. Эми болсо улуттук көчмөндөр оюндарына кызуу даярдык көрүүдө. Ата-бабадан калган оюнду улантып, келечек муунга өткөрүп берүү парзым деп билет. Ата-бабадан мурас калтырылган оюнду таштабай ойноп келатабыз. Жана келечектеги өсүп келаткан жаштарга да үйрөтүп, ошолорду дагы ушул оюнга кызыктырып, туура тарбия берип, ошол багытта негизи иш жүргүзүп келебиз. Кызуу даярдыктарды көрүп жатабыз буюрса, дагы алдыда жеңишке жетишебиз деген ой тилектерибиз бар буюрса. Ордо оюну боюнча 9 команда катышат, 7 облустук жана 2 шаардык. Ага кызыгуу артып жаткандыктан жыл сайын катар күчтүү тайпалар менен толукталууда. Таласта 4 күн таймаш өткөрүлүп, мыктылар иргелет. Бардык областтарда азыр катуу дайындалышып атат. Ушу алдыда турган көчмөндөр оюнунда жакшы ийгиликтерди көргөзөбүз деген бардык командалардын үмүттөрү чоң. Эми буга чейинки болуп жүргөн оюндарда Талас областынын менен ушу Бишкек шаарынын командасы ушу алга биринчи, экинчи орундарды талашып келген да буга чейин. Эми азыр Ысык Көлдүн командасы да күчтүү. Ордо оюнунан тышкары спорттун дагы 9 түрү боюнча жарыш уюштурулат. Алар ат чабыш, жорго салыш, кунан чабыш, эреңиш, көкбөрү, кыргыз күрөш, алыш күрөш, тогуз коргол жана салбуурун. Оюндарга 621 спортчу катышмакчы. Аларга 63 калыс баасын берет. Биринчи, экинчи, үчүнчү орундар каралган. Ошондой эле кубоктор жана ак-чалай сыйлык даярдалган. Мандаттык комиссияны өткөрүп бүткөндөн кийин гана спорттук иш-чарага уруксат беребиз. Акыркы мандаттык комиссия 15 күнү ошо Талас шаарында саат 8-дерде, кечки 8-дерде бүтөбүз. Ошо менен бардык областтарды өткөрүп, командалардын жеребьевкасы болуп, 16 күнү Кудай буйрса эртең менен көкбөрү оюнун баштайбыз. Спорттук иш-чарага жалпысынан 6 миллион сом кошумча акча берилген. Биз ошол 6 миллионду ошо финалдык бөлүккө бүт баарын жумшайбыз. Облустук командаларды ошол областтардан алып барып жеткирүүсүн, жатаканасын, тамак-ашын, аттарды жеткирип кайрап кетишин ошол жакта каралган. Ал эми маданий бөлүктү уюштуруучу топ 5-сентябрдан бери даярдык иштерин жүргүзүүдө. Маданий программага Талас облусунан 1000 студент катышат. Жалпы 2000дин тегерегинде атуу катышаары көздөлүүдө. Улуттук көчмөндөр оюндары болгондуктан чет жактан артисттер чакырылбайт. Бардык оюн зоок атамекендик ырчы чоорчулардын коштоосунда өтөт. Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын актерлору, Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры, Талас театрынын артисттери, Бишкек мэриясынын оркестри катышат. Анан өзүбүздүн белгилүү ырчылар катышат. Чет жерден бир да кишини чакырган жокпуз. Бизде фишка ошол кароол чоку болду. Анан жана ошондой эле жанагындай сахнабыздын бийиктиги туурасы аябай чоң көлчөмдө коюп атабыз. Саамалыктын алкагында ар бир облус ар башка оюн зоок тартуулайт. Мисалы Талас Манас баяны, Ысык Көл Көл баяны менен чыкса, Нарын жергеси Ташрабат аталышында, Ош шаары Сулайман тоо деп программасын тартуулайт. Буга кошумча 7 кароо сынак уюштурулат. Алар улуттук ырби, салттуу кийим-кечек, тамак-аш, элдик кол өнөрчүлүк боюнча. Дагы бир өзгөчөлүк Шамдагай кыз-келиндердин боз үй чечүү таймашы өткөрүлөт. Этно базар уюштурулат. Этно базарда 200дөй орун болот. Ал жерде билесиздер жана кол өнөрчүлөр, ошондой эле тамак-аштар, көргөзмөлөр ярмаркасы болушу күтүлүп атат. Мурда жалаң гана жигиттер боз үйдү ким бат тегет деген жарышка чыкчу эле. Быйыл кыз келиндер да чыкмакчы. Ошон үчүн ар бир облустан, шаардан 6 кыз келин, анан баягы түндүктү көтөрүп турганга бир жигит даярданып жатат. 75 баш боз үйдү тез чечүү сынагы.
болмокчу. Айтсак, улуттук көчмөндөр оюндары 15 сентябрда башталып, 21-нде салтанаттуу жыйынтыкталат. Аны чагылдырууга массалык маалымат каражаттарын каттоо 12 сентябрга чейин уланат. Журналисттер үчүн маалымат борбор даярдалып, ылдам интернет менен камсыздалмакчы. Жазгүл Сейдахматова, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР, Бишкек. Ош шаарында Түштүк Экспо 2019 эл аралык жарманкеси ачылды. Бул саам көргөзмөгө атамекендик жана Россия, Казакстан жана Өзбекстан сыяктуу өнүктөш өлкөлөрдөн 100дөн ашуун ишкерлер өздөрү өндүргөн өнүмдөрүн көргөзмөгө жайды. Ишкерлердин тажрыйбасын, соода-саттык алакасын арттырууну көздөгөн эл аралык саамалык экспорттун көлөмүн арттырууга багытталган. Кенен Мырзажигит Маматкерим уулунун материалында. Уважаемые коллеги, гости и друзья. Эл аралык көргөзмө өзгөчө уюштурулуп, өлкөнүн 7 аймагынан ишкерлер чогулду. Ош шаарында Түштүк Экспо 2019 эл аралык жарманка ачылды. Ага 20 ашуун атамекендик товар өндүрүүчүлөр гана эмес, Өзбекстан, Казакстан, Россиядан 100 ашуун ишкерлер келди. Алардын катарында Баткен өрүгүнөн шербет өндүргөн ишкер да бар. Таза табигый, кошулмасы жок өрүк ширесин өндүрүп, ички базарларга сатууга чыгарган. Эми сырткы базарларга да сатууну көздөп турат. Азыркы күндө биз ошол өрүктүн натуральный, кыргызча айтканда нукура ширесин чыгарып атабыз, упаковкабыз. Бул пробниктер болот. Бул көбүнчө кафе, ашкана иштеткен кишилер үчүн өтө ыңгайлуу деп айтамын. Даяр компот. Баткен тилинде айтканда чүлү. Ичинде өрүгү менен бул дүкөндөр үчүн ылайыкташкан продукция. Продукциябызга ишенебиз. Ошол эле сыртка сатканга, Россияга, Казакстанга саткан мүмкүнчүлүгүбүз бар. Себеби бүт документтерибиз, бүт сертификаттарыбыз алынган. Көргөзмөгө кошуна өлкөлөрдөн келген ишкерлердин да товарлары жайылды. Кийим-кечек, курулуш каражаттары, тигүүчү машиналар, тамак-аш жана сүт азыктары. Biz O'zbekiston Respublikasining Andijon viloyati. Biz O'zbekistonning Andijon облусунан келдик. Бүгүн көргөзмөгө өзүбүз өндүргөн сүт азыктарынын түрлөрү жана йогурттардан 10дон ашуун түрүн алып келдик. Баарын өзүбүз өндүрүп, чет мамлекеттерге экспортко чыгарабыз. Биздин товарларда эч кандай кошулма жок. Нукура Кыргызстанга биринчи алып келип көргөзүп жатабыз. Буйруса биздин товарлар ишкерлерге жакса, келишим түзүп, чогуу иштесек деген максат бар. Эл аралык жарманкени көрүүгө келгендердин да саны көп. Алардын көбү аймакта ишкердүүлүк менен алектенгендер. Бири менен бири таанышып, маалымат алышты. Мага көргөзмөлөрдүн баары эле жагып атат. Баардыгы эле колго жасалган буюмдар, анан баардыгы эле айыл бабактындагы жасалган баягы натурал, таза, табигый азыктар чыгыптыр. Ошолор кызыктырып атат. Көргөзмө жакшы уюштурулуптур. Бизге жаккан нерселер бар экен. Мен ошол кирпич боюнча эме кылдым. Анан кийин сүттү кайра иштетүү боюнча ошолорго кызыгып, ошолордон баягы өздөрүнүн адрестерин алып, ошолордун байланышка аракет кылып атам. Ош шаарында 3-чү ирет өткөрүлүп жаткан көргөзмө жарманкенин максаты Борбор Азиядагы ишкерлер өздөрү өндүргөн товарларын көрсөтүп, атамекендик ишкерлер менен тажрыйба алмашып, жаңы кызматташтыкка жетишүү, атамекендик товарларды сыртка сатуунун көлөмүн арттырып, аймактардын экономикасын көтөрүү. Ушул көргөзмөнүн ачылышы биздин элибизге экономикабызды көтөрүш үчүн пайдасы тиет. Ушул ишкерлерибиз башка өлкөлөр менен дагы келишим түзүп, бири-бири менен жакшы мамиледе болсо, биздин жумушубуз ушундай жумуш экен, ушуну аткарууга аракет кылып, 6 айдан бери жүгүрүп жүрүп, бүгүн ушул ишкананы, ярмарканы ачып алдык. Биздин могу азыркы чыгарып аткан продукцияларыбыз эң жакынкы жаныбыздагы Өзбекстанга, Россияга, Казакстанга, Кытайга, Тажикстанга бардык продукциялар ошо договор аркылуу кетип атат. Айтсак, Түштүк Экспо 2019 эл аралык жармаркеге өлкөнүн 7 облусу менен 7 өлкөдөн жалпы 100 ашуун ишкерлер өз товарларын көргөзмөгө 3 күнгө жайды. Мырзажигит Маматкерим уулу, Бекжан Рыспай уулу, ЛТР, Ош шаары. Мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында көмүр казуучу жана тартуучу менчик ишканалар менен алака түзүп, кыш камылгасын көрүү аракеттери көрүлүүдө. Нарын облусунда жеке ишканалар жалпы калктын керектөөлөрүн канааттандыруунун камылгасында. Теманы аймактык кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбеков улантат. Ак Дала, Ат Башы райондорун жана Нарын шаарын кара алтын менен камсыздап келген турук көмүргенинде учурда жайбарак аттык. Эгер облус бийлик башчыларынын билдиргендерине ишенсек, бул жерден көмүр казууга дароо 3 компаниянын укугу бар. Бирок мында азырынча Сардар ишканасыналар гана тазалоо жумуштары менен алек. Калгандарынын өзүн кой караандары да көрүнбөйт.
Мына 2 жума болду карьерге чыкканыбызга. Азыр очистка кылып атабыз. Кандай очистка бүтөөр менен Кудай буйрса тендерларды бере баштайбыз. Колубуздан келишинче. Карьер баасы жылдагыдай эле. Чындыгында тазалоо иштери жүрүүдө дегениңиз менен туруктан көмүр ташуу качан башталат алигиче белгисиз. Анткени бүгүнкүгө дейин тендерлер өтпөй мындагы Сардар, Кенчстрой жана Турук майнинг компани ишканалары же ар эмес, же бер эмес арабөк абалда. Андыктан жергиликтүү калктын ойлордун оңго, саналардын санга бөлүнүп, тынчсыздандыктардын жөнү бар. Көмүрдү көргөнүм келди менен быйыл аябай эле кеч болуп атат. Анан эми тазалап аттым, тазалаганын көрдүк. Анан кичине кечирээк быйыл. Кеч болгондон байланыштуу аябай татаалыраак жерге келип калыптыр көмүр. Ошону ачса эле анан бере баштайт экен элге. Эске салсак, Туруктан жыл сайын 30 000 тоннага чейин көмүр казылып, ал Ак Дала, Ат башы, Нарындан тышкары коңшулаш Тогуз-Тороо районунда кең кесири жетип келген. Ал эми азыркы өйдө тартса өгүз өлгөн, ылдый тартса араба сынган абалга караганда ушул кеңге ишенгендердин отун суусуз калуу коркунучу бар. Ушуга карабай жай бою тазалоо жумуштары менен алып бурушкан Сардар ишканасына көмүрдү жөнөтө берүүсүнө атайын жолтоолор жасалууда. Ошол эле учурда кеңге карай кеткен жолдун татаалдыгы чоң көйгөйлөрдүн бири. Азыркы учурда ошо биздин көмүр ташыган Ак Чийден айылыбыздан баштап ушу Турукка чейин кен жаза боюнча милдетин алышты. Бул боюнча сүйлөшүү жүргүлүп атат. Кудай буйрса, биздин ошол көмүр тартуучуларга ыңгайлуу шарт түзүп берет деген үмүтүбүз бар. Кошумча маалымат иретинде ушул тапта кыштын алгачкы идеби сезилип калган Нарын облусун көмүргө жалпы керектөөсү 50 000 тоннаны түзөрүн белгилейли. Бөлөкбай Шеримбеков, Бакыт Самсаконов, ЛТР, Нарын облусу. Жаңылыктардын кечки чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат бар. Саламатта туруңуздар. Шынын айтсам үйдүн кожоюну менмин. Бирок Мегакомдун Мегахом тарифи чыккандан бери үйдөгүлөрдүн көңүлү сыналгыга, ыкчам интернетке, телефон менен сүйлөшүүгө бурулуп калды. Эй, бирөө бүгүн мени эркелетип сылайбы же жокпу? Кептин баары Мегакомдун Мегахом тарифинде. Бул үйдөгү сыналгы, интернет жана мобилдик байланыш. Адамдар, мени менен кеңешип койсоңор деле болмок.